Министр, 2 айдын ичинде коронавируска каршы эмдөө башталат. Вакцина сатып алууга ири каражат керек. Каражат бөлүнсө 2 айдын ичинде эмдөө башталат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев Маралга берген маегинде билдирди. Анын айтканына караганда, Кыргызстан Россияда өндүрүлгөн вакцинаны сатып алууну пландап жатат. Вакцина келсе биринчи болуп өзүм, үй бүлөм эмдөөдөн өтөт. Андан соң дарыгерлер эмдөөдөн өтүшөт, дейт Бейшаналиев. Маалымат булагы Фабула Чекит Кейджи. Министр чуу жараткан экирчи менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков, эстрада ырчысы Курал Чокоев жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пирмирдиев менен жолугушуп баарлашты. Жолугушуу жылуу маанайда өтүп, жаңымуун арасынан мыкты таланттарды таап, эл аралык деңгээлге алып чыгуу менен кыргыз маданиятын дүйнөгө таанытуу багытындагы долбоорлорду ишке ашыруу идеялары талкууланды. Министр менен эстрада ырчылары фонограмма көйгөйүн чечүү, массалык маданиятка жарандардын кызыгуусун арттыруу боюнча да пикир алмашты. Артка кылчактай эл журтубуз үчүн мыкты, пайдалуу демилгелерди биргеликте аткаруу боюнча жалпы позиция такталды. Маалымат булагы Аргумент Чекит Кейджи. Кайрат Пирмирдиев эмгек сиңирген артист намынан ажыратылбайт. Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековдун ырчы Кайрат Пирмирдиевди эмгек сиңирген артист намынан ажыратууну сунушун президентке караштуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссия колдогон жок. Бул тууралуу ведомствонун жазуу түрүндөгү жоопто айтылат. Анын айтымында, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти наамы Кайрат Пирмирдиевке 2017 жылдын 20 ноябрында берилген. Наамдын ажыратуу сот тарабынан төмөнкү учурда гана каралат. Анда Жазык кодексинин 64 беренесинде кызматтык абалын жана кызматта берилген мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен кылмыш жасалган учурда атайын аскердик ардак наамынан жана дипломатиялык рангынан же класстык чининен ажыратуу каралганын эске салган. Ошондой эле оор же өзгөчө оор кылмыш жасалган учурда мамлекеттик сыйлыктардан ажыратууга болорун билдирген. Ушул берененин негизинде аталган комиссия Кайрат Пирмирдиевди наамдан ажыратууга мыйзамдуу негиз жок деп түшүндүрдү. Маалымат булагы Фабула Чекит Кейджи. Кудайберди Айтбосунов, ырчы, уул күтүп жатабыз. Жылаңач Батыр реалити шоусун эсте калган каармандарынан бири. Кудайберди Айтбосунов шуулдап шат сүйлөгөн, анан бат сүйлөгөн ырчы менен жеңил маектештик. Баса, жакында уулду боло турганын да сүйүнчүлөдү. Салам, атыңды ким койгон? Азыр кыргыздар балдарына мындай ысымдарды бербей калышты го. Саламатсызбы? Атым жагып жатабы? Кичине кезинде атым өзүмө такыр жакчу эмес. Ал кезде маанисин билбейсиң да. Атым Азамат болсо, көзүм күтүк болсо деп кыялдана берчүмүн. Билбейм эмнеге экенин. Бул таң калыштуу. Атам менен апамдын кичүү баласы болгонум үчүн сүйүнүп Кудайберди деп коюшкан экен. Чыгармачылыкка келгенде Куба деп чыкчумун. Атам бир сүйлөгөн киши угуп калып, ай балам, Куба субасы жок эле, өзүңдүн атың менен чыкпайсыңбы деди. Өзүмдүн атым менен чыктым. Азыр атым өзүм аябай жагат. Жумушка кирип алып, убактым тартыш болуп жатат деп калдың. Кайсы тармакта иштейсиң? Учурда уюлдук тармактардын биринин жүзү менен менеджери болуп иштеп жатам. Чыгармачылык деле калып калган жок. Мага бир учурда илхам келгенде 2-3 ыр жаздырып салам. Жылдын башында Толгонай Арзекеев экөөбүз дагы бир дуэт жаздырып жатабыз. Эки жакка деле чарчап калган жокмун. Убактыңды жакшылап бөлүштүрүп алсаң жетишет экенсиң. Шоу анан бизнес деген бир эмеспи? Ал жак сени качан кучак жайып тосуп алды? 2016 жылдары баштадым. Жашмын да. Сиз айткан шоу анан бизнести ойлонбой эле бир клип тартып салсам атактуу болуп кетчүдөй сезилчү. Клип тарттым. Эл тааныбайт. Ыр жаздырдым, дагы деле тааныбайт. Жылдыз болуп элге таанылганда аябай кыялданчумун. Продюсерим Лютфулла Бусурманкул менен тааныштым. Аз-аздан киришип, үйрөнө баштадым. Биринчи эфиримди эстеп, азыр да күлкүм келет. Эмне сураса эле оба, жок деп жооп бере бериптирмин. Толкунганымдан башым эч нерсе келбейт. Алып барчу жок дегенде унчукпай отурбайбы дегенсип мени карап жатат. Эфир чыккандан кийин маршруткага түштүм. Элдин баары мени таанып койгонсуп уялып алгам. Силердин гезитке келип башкы бетке качан чыгам деп эле сурана берчүмүн. Мен силердин гезиттин башкы бетине чыксам болом деп ойлочумун.
Жашооң үйлөнгөндөн кийин кандай өзгөрдү? Ооба, өмүр бою жашай турган адамым деп келинчегимдин алдына жоопкер болуп калдым. Мурун балдар менен түндөп жыргап жүрө берчүмүн. Өзүнөн өзү эле ал жака бутуң тартпай калат экен. Үйгө эрте барайын деп калат экенсиң. Баса үйгө бир нерсе көтөрө барып калат экенсиң. Мурун аялы бир нерсе айтып, анан аны аткарам деп жүргөн эркектерди көрүп, эмне болуп жатат деп күлкүм келе берчү. Азыр жумуштан кайтарда чалып, эмне алып барайын деп сурап калбадымбы? Үйгө таштап калат экенсиң. Наристе да күтүп жаткан окшойсуңар. Бардык жакшы жаңылыктарды силер биринчи билип аласыңар. Үйлөнгөндө да силер билип алгансыңар. Буйруса наристели болгону жатабыз. Ушулайда төрөттөп турабыз. Мен эң башкысы акылдуу, ыймандуу, ден соолугу бекем наристе бер деп тиленчүмүн. Ичимден кыздуу болууну каалап жаткам. Бирок ул экенин ички сезимдерим менен билип жүргөм. Жынысын билгенде оюм так чыкканын таң калдым. Ул күтүп жатабыз. Буйруса, мен өзүм аябай баласакмын. Көчөдөн мотурайган бала көрсөм эле өөп салгым келе берет. Үйлөнгөндөр жубайлардын биринчи жылы кыйын болот деп айтышат го. Казан аяк кагыштыбы? Катуу кагышкан жок, орточо кагышып жатты. Андайды эң биринчи ата-эне бизге көрсөтпөш керек деп аракет кылдым. Анткени алар катуу кабыл алышат экен. Чогуу турабыз да, урушуп жатканда акырын атам менен апам укпасын деп, үндү акырын чыгарып урушабыз. Эми менде да мүнөз бар да, бирок урушканда дароо үйдөн чыгып, бир жака кетип калганга аракет кылам. Сыртка чыгып дем алып, бир сааттан кийин телефон чалып, болду эми, баары жакшыбы деп калам. Кээде ал биринчи чалып жиберет. Ошентип таарыныч унутулуп калат. Сүйүү болгондон кийин кайра эле байланып калат экенсиң. Убагында үйлөнүп калыптырмын деп ойлоп калам кээде. Кечиктирсем чыгармачылыкка катуу берилип, эйфория болуп, далайга жүрө бермек экенмин. Азыр экөөнү тең бирдей алып бара жатам. Көзүң да сөзүң да шуулдап турса, келинчегиң кызганса керек. Шуулдайт бекенминбе? Мени негизи түштүк тараптан дей беришет. Сиз айткандай шуулдап тургандан окшойт. Болбосо өзүм ысык көлдөн болом. Келинчегим кыз жигит болуп жүргөндө көбүрөөк кызганчу. Баш кошкондон кийин анча кызганбай калды. Мен кызганчакмын. Ошол үчүн жеке баракчамы анын сүрөтүн көп жүктөй бербейм. Бирөөлөрдүн көзүнөн сөзүнөн сактайм. Атың чыккандан кийин өзгөрдүңбү? Жылдыз орус менен орудуңбу деп жатасыз да. Ооба, кээде кармап калат. Ал бардык эле ырчыга келчү нерсе. Оор формасында уруган жокмун. Продюсер менен урушуп, кайра табыштым. Бир учурда өзүм эле кыйратам деген ойлор келген. Бирок продюсериң менен жеңил. Жаңылбас жаак мүдүрүлбөс туяк болбойт дегендей. Бул апта ушул макал актуалдуу болуп жатат го. Атын чыгарыш үчүн ырчылар кээде обужок жосуга барышат. Сага да ушундай ойлор келип турабы? Кээде жакшы жагынан хайп кылып турганга эмне жетсин? Эл түшүнгөндөй, колдогондой хайп жасаш керек. Аптанын актуалдуу суроосу: шайлоого бардыңбы? Ооба, апам экөөбүз барып добуш бердик. Садыр Жапаровду тандадык. Мен анын фанаты эмесмин, бирок андан башка кимди шайлайм? Ажообузду чоң ишенич менен шайладым. Эртеңки элдин тагдырын мойнуна алып жатып, ал киши деле туура эмес иш кылбайт болуш керек. Силердин муундун бактысы же тескерисинче бактысыздыгы билбейм. Гастроль дегенди билбей калдыңар. Гастроль мага аябай жагат. Бул кайф, башкача энергия. Мен өлкөбүздүн 4 облустун гастролдоп келгем. Мына ошол жерден чыныгы фанаттарыңды жолуктурасың. Чын дилинде угушат, кол чабышат, үнүңдү таптап аласың. Көп жыл кафе-ресторанда ырдап жүрдүм. Жандуу үн менен ырдаганын касиети башкача. Өпкөң сонун болуп, ичиңдеги бугуң чыгып кеткендей болосуң. Ошондуктан коронавирус жоголсо оркестр менен концерт берсем дейм. 2 саат бою жандуу үн менен ырдасам деп пландап турам. Пландар ишке ашсын, маегиңе рахмат. Маалымат булагы Суперчекит KG.